Сыздарбы алга командасы сиздерге азыр кантип регистрация жасоону үйрөтөмүн. Регистрация жасоо үчүн сиз өзүңүздүн ID паролуңузда сөзсүз түрдө жазып, ушул биринчи бетке чыгып алышыңыз керек. Ушул главная страница деп көрсөтүлөт. Ушул биринчи бетте эң үйдөңкү оң тарабында мына выйти, анан регистрация плюс деген бар. Ушул регистрация плюсту бассаңыз, мындай эки окошко ачылат. Эки зарегистрироваться деген эме чыгат, сөз жазылган эме чыгат. Карасаңыз, зарегистрироваться как покупатель дейт. Как покупатель болуп Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Монголия, Украина, Таджикстан, Туркменстан, Өзбекстан мамлекеттери кирет. Эгер ушул мамлекетте сиздердин тааныштарыңыз болсо, анда сиз ошол мамлекеттеги адамдарды регистрациядан өткөзө аласыз. Алар болгону покупатель, сатып алуучу гана болуп регистрациядан өтүшөт. Эгерде сиздин тааныштарыңыз Россия, Казакстан, Кыргызстан мамлекетинде болсо, бул мамлекетте азыркы учурда официалдуу түрдө иштеп аткандыгына байланыштуу сиз дистрибьютор покупатель, то есть дистрибьютор сатып алуучу болуп катталасыз. Анда сиз ушул Кыргызстан мамлекетинин регистрациясыңыз зарегистрироваться деп ылдыйдагыны басасыз. Андан кийин ушундай анкета ачылат. Ушул анкетаны толтурушуңуз керек. Мисалга алсак, азыр мына выбрать деген жерден кайсы мамлекеттин жараны? Россиянын, Казакстандын, Кыргызстандын. Биз учурда азыр Кыргызстандын жаранын каттайбыз, Кыргызстанды тандайбыз. Мисалга алсак, Матмусаева Айжамал Абдимиталовна деп толугу менен фамилия, атын, анан отчествосын, же болбосо ушинтип жазасыздар, же болбосо мисалга алсак, Максат кызы Аида Аида деп ушундай кызы менен болгон учурларда көп сурашат, кандай алып жазам деп. Мен ушундай кылып эле регистрациядан өткөзөм. Максат кызы Аида бул женский пол. ИНН болсо паспортунан карап, мисалга алсак 1-23-04-1998 01-023. Ушинтип ИНН жазасыздар. Дата рождениясын нол четиндеги калькулятордун сүрөтүн басып туруп, биринчи жылын тандайсыңыздар. Мисалы 1998 жылкы апрель айында төрөлгөн 23-04-19. Анан парольго оңой болгон пароль тандайсыздар. Биздин учурда Атом 777. Биздин команда бүт барыбыз ошол паролду жасайбыз. Гостевой парольго 123 жазайсыз. И номер телефона деген жерге жазбай эле, эч нерсе жазбай койсоңуз боло берет. Номер мобильный телефон дегенге обязательно толтурушуңуз керек. Мисалга алсак, 996 553 0005 38. Почтовый индекстен четиндеги искать дегенде басасыз дагы, субъект деген жерден кайсы областтын жараны. Мисалга алсак, Ошская область деп туруп тандап туруп, анан поиск почтовый индексаны бассак, Ош областында кайсыл Араван, Гульча, Каракулжа, Өзгөн, Кара Суу, например, Ош шаарына байланыштуу 72-35-00 тандайбыз. Улица Масалиева 38 1 квартира 12. Ушинтип адресин жазып коесуз. Анан обязательно электронный почтасы керек. Электронный почтага мисалга алсак, Аида 23 деп жазасыз дагы gmail.com галочканы басып коесуз. Анан спонсорга мисалга алсак 21 33 43 31 деген бул адамдын эки жагы тең толгон экен. Же болбосо 21 53 эң акыркы адамдын эмесин жазасыз. Мен учурда сиздерге ушундай спонсордун ID номерин, эң акыркы адамдын ID номерин көрсөтөм. Подтвердить бассаңыз, мынакей Эргешева Наргиза дегендин эмеси
ушул кишинин азыр ушул регистрация жасасам мына оң жагына түшөт. Сол жагы уже толгон. Сол жагында киши катталган оң жагына түшөт. Подтвердить кылсаңыз оң жагына түшөт. Анан согласен дейсиз. Согласен деп туруп, анан кийин регистрация участниканы басасыз. Регистрация участниканы баскандан кийин монтип данныйлар чыгат. Ушул бетти скрин жасап туруп, анан кийин мо завершить дегенде бир жолу басып туруп 10 секунд күтүп турсаңыз, сизге 8 цифрадагы ID номер пароль берилет. Аны дагы скрин кылып туруп, ошону каттаган адамыңызга жөнөтүп коесуз. Мен учурда мен буну жөн эле ойлоп тапканым үчүн мен бул кишини каттабаймын азыр, кайрадан чыгып кетемин. Ушундай оңой эле адамдарды регистрация жасап койсоңуздар болот, телефондон эле.